көрерman, менің балаларым төрт тарап аққан картмен басқан тоолорго курчалган чөпкөндетти. Менин дүйнөм ошол тоолор жана мелтиреген көк аспан менен чектелчү. Ал күндөр мага дагы деле шык берип келет. Байкем каникулга келгенде мектептеги болгон окуяларды айтып берип мени абдан кызыктырат. Анан экөөбүз эртеден кечке тоо ойнунда кубалашып ойнойбуз. Анан каникул аяктаганда Байкемдин атам атына учкартып алып, кокту менен ылдый түшүп кетет. Алар көрүнбөй абычакты карап турам. А бирок Байкем келгенде мен жалгыз калчу эмесмин. Менин досум бар. Ал таңдын аркасындагы эртеден кечке минилген, чөп жебеген, суу ичпеген, керек болсо жолуна жорубаган менин төркөчтү таш тулпарым. Анан мен аны үйүнө атам менен Байкем азыр эле кокту менен ылдый түшүп кетти. Мен аларды кууп жетем. Деп ойноп калабыз. Ошондо сарчыкчуктардын нары бери кайкып учканы, улак козулардын таштан ташка секирип ойноп жүргөндөрүчү. Эми болсо, ошол жылдары бир бузоо толду. Аны кантип үч менен сүт берип багып чабайттым. Кийинчерээк ошону минип жүрдүм. Башка балдар болсо ат минеттим. Мен да кайдаган? Мен жалгыз аттым. Ошол мустак таш эле. Бир жолу атам келип, "Бала, даярдан, сен да мектепке барасың, окуйсуң" деп калды. Ошондо сүйүнгөнүмчү, мен да мектепке барам, окуйм деп калды. Апам да кубанып, "Ой, адам болот деген ушу" деп калды. Анан мен Байкемден калган кийимдерди кийдим дагы бир заматтын ичинде даяр болуп калдым. Болгону бир гана ботинкамдын тамагын жыртып кийгенге жарабай калган болчу. А бирок мен жылан айлак менен жүрүп кетип калгам. Анан атам мени карады дагы, бутумду карап, зени кейди окшойт. Бир чоң бойду алып келди дагы, артына коюптур, өз артына отурттур. "Балам, сен барып бара калдың, туруптур, кийимге алып кетем" деди. Ошондо мен атама ыйлай баштадым. "Ата, эл барган жака мен дагы баргым келет" десем. "Эми таштак жолдо кантип жетесиң" деди. "Ата, мен көнүп калгам" деп. Атама дагы, чоң апама да ыйлай баштадым. Анан атам, "Ай мейли ата, болду, кеттик" деди. Ошондо, "Ата, кое туруңуз, мен азыр" дедим дагы. Атым ачыккан барып, мойнунан мычактап, жалгызлап, "Кош менин тулпарым, экөөбүз канчалаган жоonu чаптык, канчалаган байгелерге ээ болдук. Эми мен мектепке окуганы кетип бардым. Мен алдыда чыныгы байгелер күтүп турат. Кош менин тулпарым, кош. Эгерде ошондо атыма тип бүткөндө, ал дагы мени кетиргиси келбей, жылаң айлап баратканды көрүп, жолуна отургузуп жеткирип коет. Кош. Ошентип жылаң айлап атамдын артынан калбай чуркап, келечекти көздөй кетип барат. Мен алдыда майрам күтөбү. Мен баарына даяр этем. Кош! Кош тулпарым! Кош! Мен келечекке кеттим! Кош! Көрөрманым, соодагер болом деп алмар сатып жүрүп, соода деген эмне экенин толук билбесем да, элим не дейт деген курнабыздан Табылкем экөөбүз эфте кутулдук. Соода кылып жалаң эле акча табуу эмес,
türlü adamlar menен tanışıp canlı bağırlaşat ekensin. Oşol кезде soyuş sızırap, elim ne kılar bilbey karaydap turganda, üçok tazakta düşke girmegen, soda tarmağın yürüneli degen hareketimiz küçük bolmağıngo үйрөттү бизди. Подходи, народ, неворованный свой огород! Подходи, народ, неворованный свой огород! Яблоко, абрикос! Яблоко, абрикос! Подходи, народ, неворованный свой огород! Сайын отырап қалғаны. Елдер емне қыларын білбей тұрып қашты. Ошол өтішінің жоқшылық адамды жолдан шығарады. Дипломы бар адам. Такси айдап қалады деген емне деген шын. Мұғалім нан сатып қалады дегенші. Хатыгүл жаңы заман бізді жор болуға шақырды. Подходи, народ, неворованный свой огород! Подходи, народ, неворованный свой огород! Абрикос, яблоко! Подходи, народ, неворованный свой огород! Подходи, народ, неворованный свой огород! Деп базарды жаңыртап экран. Рекети менен да, секети менен да дос болду. Ағам тау кен болса, экөөбүз биргеликте жүгүрү сатып алып, жаза оңдоп. Айтор Казакстанга өмүрүп ташып жүрдү. А деп баштаган ишибиздин түбөлү укмуш болгон ай. Подходи, народ, неворованный свой огород! Подходи, народ, неворованный свой огород! Яблоко, абрикос! Подходи, народ, неворованный свой огород! Ошондой күндөрдүн бир күндө эле подходи, народ, неворованный свой огород! Келиңиздечи. Подходи, народ! Ассаламу алейкум, аға, келиңиз. Келиңиз, өлүп алыңыз. Жакшы өзүңүз. Мени тааныган жоксуң, Жок, тааныбадым. Документтери барбы? Документтери жок эле. Этигилериң жыйыштыр дагы жүрүп. Эмне дей алам? Бөтөн эл, бөтөн жер. Барбаска айлам жок. Болча көп сүйлөбө, Мына братан. Ошентип. Ал өрттүн үстүн жаап, жанындагы ушума каратып койдум дагы. Бул иштин артынан жөнөдүм көрсө бул киши социалдык менчиктерди урдагандарын текшерген киши экен. Анан ушул жерден сурагым баштады. Кайдан келдиң? Кыргызстандан эле ага. Эмне алып келдиң? Өрүк. Канча кило? 500 килодай. 500 килодай? Ооба. Эмне? Менчиге коротуң бар? Жок. Элдерден эле алып сатабыз. Мындай нерселер менен документ аркылуу жүрөөрүн сен жакшы билесиң да? Кечирип коюңуз ага. Чындыгында билбептирмин, кийинкисинде албетте болот. Чыгар жөндөкүндү. Болду, кете берсем болобу? 44 статья боюнча сени жана машинеңди прицебиңди чогалып койсоң дагы жарашат. Ага, анте көргөнбүз. Этте ушул менен жан багып жүрөбүз. Анан Тууганбыз бар. тууган? Ооба. Соодада тууган деген болбойт, тууган. Ага, алсаңыз барын алыңыз. Бизди кое бериңизчи. Керек болсо сенин машинаңда газдык кылат. Ага. Содан бүткөндөн жолдугун кылып кетейин. Иә. Сен эмне мени акчага сатып алайын деп атасың, иә? Жок. Эми тууган болгондон кийин балким сүйлөшөбүз. Анан сүйлөшөлү. Жакшы болмок. Сүйлөшөлү. Кандай жолдо сүйлөшөлү? Оң жолдобу же сол жолдобу?
Бул жагынан чечилсе жакшы болот. Сөйлешті. Жүріп. Көтөр алдағы не? Sen жақшылап жаның бар, өйдірі көтерсің ке? Жарым салмағын алдық себептен. Бандай кетмені тапқан ақшамдың бар кетіп ата. Көтөр жақшылап. Үйірі жарып салсаңар, көзіңіңді çıkma olamaydı mı? İşte. Tamam çıkıyor. Tuğba. Var endi yolun aç. Yeter. Canağı bir birçok semet unutma. Kaytar barıp al işinin semetin dacasına жеткирип düşürüp berdi. Айтайын дегеним, ошол кезде менде азап чеккен кыргыздар кайда гана болгон жок. Ал эми азыркы жаштар кайтарын эмгек жана тайманбастыкына баардыгыбызды ийгиликке жетелейт деп айтаар элем. Подходи, народ, не воровый, свой огород. Подходи, народ, не воровый, свой огород. Cumali ağamızın başından en tatlı, en kızık, balcıttangan makavat suyu sezmi ağamızın başına geldi oldu mu ki? Suyu? 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 Surayсыңар да. Оба, жаш болгон мен дагы. Сүйі менен де таныш болгон. Керек болсо камсыгам, учкам. Айтор артында ыр саптарында жазган сүйі деңизде чабып уруп да көргөн. Stüdentlik günlerdeki esten çıkarsın. Ben политехте okudum. Ошол окууга тапшырган жылдары бир өзгөчө кызды жолуктурдум. Анын факультети башкады. Экөөбүз бири-бирибизди жакшы тааныбасак дагы, жүздөрүбүз көрүшүп калса, көзүбүздү алып качат элек бири-бирибизден уялып. Аты Айсулуу, ысык көлдөн болчу. Мен жаш кезекте кыздар тургай балдар менен тыгыраак сүйлөшө алчу эмесмин. Анткени бала чактан буттарым тойток эле. Атургай дос балдар, ой бул жуматиге топ тепсең, эң буттун ортосуна бул кирип кетет деп тамашалап калышчу. Ошентип буттар тойток деп өзүмдүн комплексим бар эле. Сулуу кыздарга батынып бара алчу эмесмин. Айсулуу мага ылайык кыз эле. Эмнеге дебейсиңер? Анткени анын да буттары тойток эле. Чолокту көрсө санасы тынат демекчи. Экөөбүз бири-бирибизге куп эле куюп койгондой окшош экен. А жүздөрдүн сулуусучу тим эле жутуп жиберчү. Уртунда мени бар. Арыз чырай. Бою менде жапалдаш. Айтор ошондо көз карашы мен жүрөгүмө чоң салып койду. Бир күнү институттун ичинен издеп жүрүп таап алдым.
Жакшы. Окуулар болуп атабы? Ооба. Сен кайсыл факультетке жакшырдың? БГС факультетине. Мугалимдер менен жаңыдан таанышып атабыз. Биз деле тааныша элекпиз. Купалаштарыңды деле тааныбай. Айсулу, эгерде бош болсоң, Манас кинотеатрында кино көрүп келбейли? Макул. Бирок кинодон чыккандан кийин үйгө жеткиз коесуңбу? Ананчы, сизден сулууну жердин түбү болсо да жеткиребиз го. Макул. Айсулу птенси жакта турат экен. 4-чү троллейбус менен жеткирип келет. 2 кабаттуу кызыл кирпич үйдө турушат экен. Жеткирип коюп, үйгө киргенче карап турам дагы. Кирип кеткенде үйгө жөө кетем. Сүйүп барат, мен болуп жеткенин да билбей калам. Айтор ошентип сүйүү романтикасы мендеги баардык сүйүүлөрдү ойготту. Өзүмө болгон, шаарга болгон, адабиятка болгон. Акыры ошентип өзүмдү сүйүп баштадым. Биз күн астынан чыкпай калып, сылаган коростон. Эртең күн эртеге келсе экен деп тилейм. Эртең күнү таң атар замат кайрадан эле Айсулууну көздөй жөнөйм. Ал да мени күтүп турган институттун астында жолугуп калабыз. Ошол күндү да ошентип өткөрөбүз. Көчөптүлөр боюнча үйдөгүлөрдөн урус жеген жоксуңбу? Жок. Үйгө барып, үйдү таптаза кылып жыйнап койсом эч нерсе дешкен жок. Сен кандай жеттиң? Сени ойлонуп барамын. Не болуп жеткенин да билбей калдым. Үйүң качан бар болот? 4 бар. Бизде 5. Сойгушчуга сага бүтөр заматанда качып чыгам деп. Макул. Анда кирейин. Көрүшкөнчө. Ошондогу сабактардын узундугу, баарлардын бүтпөгөндүгү, лекциялардын узундугу качан бүтөт деп сабак эртерээк бүтсө экен, качан бүтөт деп отуруп. Сабак бүтөр замат кайрадан эле экөөбүз жолугуп калабыз. Yarım karış çıkan gelmey canımda. Habandı görüp akçede gezsin. Hangi çale şahde düştü çağım.
ekendi ошондо мен чагылганды самадым Үч жыл эгиз козуга эки мына эки үйлөнөбүз дегенде тандыр бизди эки жакка кайчылаштырды. Азыр дагы ошо Айсулуу жашаган кызыл кирпичти көрүп калсам жанында кудум биз сыяктуу болуп жаштардын жетелешип ойлоп жүргөндөрүм көрөт. Айсулуу болсо ошол боюнча көрө алган жок. Ал азыр кайда болуп мен кайда болдум? Бирок азыркыга чейин Айсулууну кайра көрүп калчудай сезимдер келе берет. Айсулуу! Айсулуу! Taş argımak yönede taş emez men üçün. Al meni birinci jolu oyga salgan, birinci jolu kıyaldankan, birinci göz yaşım tamgan deyip yana balalığım. Bala kezde barımız yaratılış menen süylöş algan kasiyet değiliz. Yaş ötken sayın, biz zaman bak yaşonun kalavuna deraşak, baldarımız başka tilde büyürenip, anarda kağıdasına getip kalsak, eneteyibizde oşol табыгый сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүбүздү жана улуттук өзгөчөлүктү жоготуп алабызбы деген коркунуч бар. Сары чымчыктар менин бала кездеги поэзия, музыка менен, аргымак ташым сахнам сыяктуу. Кийин Шоронун ийгилигин Карабулак курортун жаратып жатканда да ошол поэтикалык өз дүнөмдөн илкам алып келчүмүн. Муну өзүм гана билем. Bu benim hiç kim aytpay kelgen sırrım. Janetimen bütkön ul kızlarıma da, ömürler yaşagan tubayıma da aytpay kelgen umanday sırlarımды эми гана окурмандарым менен бөлүшөйүн деп чечтим. Азыркы силер көргөн театр, ооба бул биздин окуя, мени сүйүүм биздин жол. Эл ойлоп отурсам, адам менен табияттын экиге бөлүп карашат. Men üçün adam менен табият эгиз киндиги бирдей келет. Ошентип, урматтуу көрөрмандарым, андан бери 70 жыл өттү. Андагы атам, эки апам, Кабылды Байкем да о дүйнөгө эбагызашкан. Ал тургай жер тамда сарай менен бирге күмжан болуптур, эбак. Асары чымчыктарымдан дайын жок. Музоо козу булактарымчы. Жалғыз ғана мені күткен арғымақ ташым, анын жанында соқойған жалғыз өзім тұрдым. Түрмөк ой толғауы чөмеліп, илағым келді үйрөпкүп. Таш арғымағым менен біресе ұшырашып, біресе қоштошып, мұздақ ташты көйленімді зытқан сағыныш құса менен құлтақтадым. Ақыры балалығымдың жалғыз елезгі таш арғымағым менен қош айтыштым да, тамдың астындағы илгери атам ургур бизге топусына сузуп ичирген мөлтүр улактан колум менен котшум тура ууртуп алып үйгө кайттым. Кош бол менин алтын балалыгым, кош аргымак ташым, туулган жерден мен кетсем да сен кетпегин. Сени эң жакындай жакшы көрөм, сагынам мен сени, куза болом. Сага дагы далай келем месенчилигимде. Сени менен бирге өткөргөн алтын балалык чагымды сенден башка эч ким билбейт да түшүнбейт. Кош менин аргымакташым, алтын балалыгым.
Rejissörü Erkin Egenberdiyev mırsaladары Qarashokul деп Арманымыздар Кутман күнүмүздөр менен айымдасыңыздар биздин сыйлуу конокторубуз бүгүнкү иш-чаранын меймандары. Жогоруда бир агабыз жакшы бир тамаша айтты. Димаш Бишкекке келгендей элес калып атат дейт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей Жубайыл агабыздын кадыры, анын бийиктиги менен бүгүнкү залыбыз толуу болуп турат. Барыңыздар, кош келипсиздер. Бүгін сіздермен бардығымыз жаратман деп аталған даушыл қырғыз бизнесінің башаты болған, қырғыз бизнесінің легендасы болған Жаңылия мынакей өзіңіздер көтүө болдуңуздар, жашоо сүртүмдөрүн көрдүңүздөр, мына ушундай узак жолдун натыйжасында алдыңыздардағы адам ел болуп турат. Жумат Эгембердиев агабызды